Барыңыздарга салам, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен мынакей кезектеги түз эфирибизде байланышып турган учурубуз. Бүгүнкү түз эфирде дагы сиздер менен өтө кызыктуу ооруларыңыздарды талкуулап, алардын чечүү жолдорун биргеликте талкууламакчыбыз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүп, ар бир айтылган кеңештерди аткарууга аракет жасаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Сүйлөй бериңиз. Саламатсызбы, доктор? Саламатчылык. Саламатчылык. Сизди угуп жатабыз. Менин суроом ушул бел ооруу боюнча айтып берсеңиз жакшы болот эле, кененирээк. Мен көп жылдан бери белим ооруйт. Төрөгөндө дагы ошо белим мерченип калган, ошо боюнча ооруйт да. Анан белимди деле МРТга салып деле көргөн эмесмин. Баягы мындай талып эле ооруйт да. Талып отурсаң да талыйт, ошол эмнеден болот? Талый берет. Негизи мен дайыма ошол любой белим ооруйт деп келген пациенттер бар го. Эң биринчи мен үчүн эң коркунучтуу болгон нерсе ошол бел оору бөйрөк менен байланышы жокпу деген суроого так жооп алуу да. Себеби дегенде кээде бөйрөк деле ооруганда, мисалы биз бел оору деп ойлошубуз мүмкүн да. Если бөйрөгүңүздө эч маселе жок, баары жакшы, мисалы по маленькому барганыңыз баары идеалдуу, эч маселе жок, мисалы шишип кетпейсиз, мисалы зааранын бөлүнүп чыгуусу идеалдуу, сонун мисалычы. Бирок ошого карабай белиңиз ооруп атса, анда бул көпчүлүк учурда сиздин ошол бел булчуңдарыңыздын алсырап кеткендиги менен байланыштуу болот да. Бул бел оорууну негизи бизде көпчүлүгүбүз ойлойбуз да, бул ошол жана омурткалар бир нерсе болуп калып, омурткалар кыйналып, ошонун айынан белим ооруп атат го деп, грыжа экен деп анан лечить жүрө беребиз, протрузиям бар экен деп жүрө беребиз. Ал грыжа, протрузия мындай нерселер нормада бүт адамда болот. Бели ооругандарда да болот, оорубагандарда да болот. Мисалычы. Эми вдруг эле баягынтип ДТП болуп же бир нерсе болуп сынып кетпесе эле, а так бул деформация бүт ошол жанагы омурткалардын аралыгындагы деформация баарында болот. Эми азыр сиз минтип айтып атасыз, именно ошол кош бойлуу учурда дедиңизби, баягы төрөттөн кийин бошошуп, уюп ушинтип баштады деп, Ооба. Ошодон көрүңүз сиздин Кош убакта көбүрөөк ооручу да. Төрөгөндөн кийин деле ошол калып калды ошолчу. Ошол оору көрдүңүзбү? Бул баягы кош бойлуу учурда эненин белинин булчуңдарына өтө көп күч келет да. Булчуңдаргачы, белдин булчуңдарына өтө көп күч келип, ошонун айынан баягы боль кармап калышы мүмкүн. Анан кээ бир учур бар, функциональный боль деп коет да. Негизи на самом деле жанагы булчуң оорубайт, по идеечи. Бирок как будто жана баягындай болевой память деп коет да. Мурунку ооругандын баягы эске тутумун, мышцы кармап калып, ошол деле ооруткандай боло бериши мүмкүн да сиздечи. Анан бирок 90% учурда бүт ушул бел ооруу жана башка нерселер бул ошол миофасциальный синдромдон болот. Мышцалардын слабыйлашып кеткенден, жөнөкөй тил менен айткандачы. Бул жерде бир эле задача бар, бир эле нерсени жасашыңыз керек. Ошол белдин булчуңдарын эле бекемдеш керек да. Мыкты кылыш керек. Анан бул жерде дагы экинчи бул нерсеге тоскоолдук жарата турган нерсе, булчуңдардын мыкты болушуна сиздин организмиңиздеги өнөкөт оорулар да. Мисалы анемияңыз бар болсо, витаминдериңиз жетишпесе, же бир башка образ жизниңиз, мисалы жакшы образыңызда баягында сидячий образ жизнь болсо, активность жок болсо, күн сайын оор көтөрө берсеңиз же баш туура эмес көтөрсөңүз, ушундай факторлор баягы булчуңдардын идеалдуулугуна тоскоолдук жаратат. Ошого ушундай факторлорду жок кылып, анемияңыз болсо аны дарылатып, витаминдер жетишсиз болсо аны толуктап, баягы белдин булчуңдарына эле атайын жөнөкөй көнүгүүлөр болот, ошол көнүгүүлөрдү эле жасасаңыз жетиштүү болот. Эң жөнөкөйүн айта турган болсом, кадимкидей эле катуу жерге жатып эле бутту көтөрөбүз го. Ошол эле элементарный эле бутту көтөрүп, түшүрүп, баягы 90 градус. Ошол канча деген бел ооруларды кетирген да практикадачы. Жөн эле ошол баягы. Себеби дегенде бутту түшүрүп, эки бутту тең кылып кайра көтөрүү, бул кадимкидей белдин булчуңдарына өзүнүн эффективдүүлүгүн берет. Белдин булчуңдарын бекем кылат да. Анан дальше уже кошумча дагы көнүгүүлөр жасап кылсаңыз, как раз мен бел оорудан кутулабыз деген вебинарым как раз ушул өзүм врачмын долбооруна чыгат. Ошол жакта 3 упражненияны көрсөтүп кеткем да. Анан ошол вебинарда дагы мен айтып кеткем, баягы түрлөрүнчү, бел ооруу качан опасный, кандай симптомдор болгону опасный, баягында олуттуу көйгөйлөрдүчү. Ошолорду дагы эске алып, карап, анан ошого жараша иш кылыш керек. Бирок сиздин айтууңуз боюнча, сиздин берген маалыматыңыз боюнча,
Мен мындай сиздин маселени булчуңдардан эле көрүп атам да. Анан азыр доктор мен ушу белим ооруп атты эле кастопрафтарга барсам болобу, белиме массаж кылдырсам болобу, там жана лучевая терапия аркы берки ушундайларды кылдырсам, бул жөн эле пустая трата денег да. Ошо менин оюмдагыны туура таптыңыз да. Мен да кастопрафка барайын деп жүргөн болчумун. Эми эчтеке деле извини, убактылуу баягы эффект плацебо аласыз, тарс кылганда, сонун болуп калды. Белими бир паста сонун кылып кой да 30 мүнөт, 40 мүнөт баягы эффект плацебо болот. Анан эртең бир жумадан кийин кайра эле бул көйгөйүбүзгө кайталанып келе берет да. Анан убактылуу боль өтө катуулап кетсе, Вольтарен деген майстан белиңизге сыйпап койсоңуз, ошол жетиштүү болот. Ошол Нургүл айым. Анан эң башкысы жанагы мен айтып өткөн анемия, витамин Д'нын жетишсиздиги жана башка ушундай олуттуу өнөкөт оорулар болбосо, ошолорду дарылаш керек болду. Анан буйруза белиңиз сонун болуп калат. Чоң рахмат. Жакшы, толук сонун маалымат алдым. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Нургүл айым, могу долбоорго катышканыңызга уже канча күн болуп калды сиздин? Меники деген 4-августта кирдим беле, ушу аз эле болду. Кандай болуп атат? Сабактарды көрүп атасызбы? Көрүп атам. Кайсы сабактарды көрүп чыктыңыз? Кандай маалыматтарды алып атасыз? Күндө көрүп атам. Кайсы сабакта атасыз? Наушниктик кулакка сыйындырган. Сабактар пайдалуу экен сизге. Өтө пайдалуу экен. Тим эле көзүм ачылып атат. Деп ушундай турбайбы деп мен вообще эле мындай немеси жок эле жүрүп турдум да. Эчтеке билбей эле жүрүп турдум, вообще эле нөл. Бияка кирип алып, аябай сонун маалыматтарды укканда тим эле деп аябай өзүм ыраазы болуп атам ушул курсту сатып алганымачы. Биякта бир нече буйруза алдыда дагы сонун курстар чыгат. Как раз жана бел оору вебинарына буйруза чыгарабыз, ошону да көрүп чыгыңыз, Буйруза баары сонун болот. Макул, жакшы туруңуз. Макул. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, урматтуу катталуучулар. Башка кимге сөз жетпей калган болсо, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, жөн эле баягы өзүнөн өзү айыгып кетсе керек деген ойдон алыс болуңуздар всегда. Андай нерсе болбойт. Эң башкысы ар бир ооруну системдүү, так диагноздордун негизинде, оригинал препараттардын жардамы менен көзөмөл кылып дарылай турган болсок, мына ошондо биз ийгиликке жете алабыз жана ден сак абалда жашап жүрөбүз. Кудайым буйрса өзүм врачмын долбооруна жакында чыга турган курстардан иммунитет курсу чыгат. Андан тышкары аллергия боюнча, бел оору жана башка түрдүү оорулар боюнча дагы сонун сабактар чыкмакчы. Кош бойлуу учурдагы геморрой, аялдарда кездешкен геморройлор боюнча дагы сонун маалыматтар чыгат. Бардык маалыматтарды күтүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик жана ден соолук каалап, мен Бекжан Турабеков. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө маңызда туруңуздар.